Кичинекей чабалекей менен чоң эне. Япон жомогу. Бир кыштактын четинде кемпир чал жалгыз жашашчу экен. Абышка кечке токойдо отун терип күн өткөрсө, кемпири үй иштери менен алектенчү. Бир күнү абышка чабалекей кармап алып үйүнө алып келет. Чабалекей акылдуу, өнөрлүү болгондуктан ар кыл жоруктарды көрсөтүп, ал экөөнү кубанычка бөлөйт. Анын кылыктары абышкага жакканы менен кемпирине жага бербейт. Үйдү чаңдатып тынчтык бербегендиги үчүн чабалекейди үйдөн кууп чыгууну ойлойт. Бир күнү чабалекей байкоосуздан шишедеги майды төгүп салганда, кемпирдин ачуусу келип, канатынан кармап туруп, териден ыргытып жиберет. Абышка кечинде үйгө келип, чабалекейди таппайт. Кемпирге ачуусу келгени менен чабалекейди келтире албай, кол кушуруп отуруп калат. Чабалекей аргасыздыктан көнүмүш жашоосуна кайтат. Бир күнү абышка айылдан чабалекейди жолуктурат. Экөө абдан кубанышып, бири-биринен ажырагылары келишпейт. Чабалекей абышканын алаканына конуп, ээрчитип барып, балапандары менен тааныштырат. Абышка үйгө кайтарда ага алтын алып келип берет. Бул кабарды уккан кемпир аябай сүйүнөт. Эртеси күнү ал да чабалекейге барат. Аны да сүйүнтүп бир сандык колуна карматат. Сандык абдан оор эле. Кемпир үйүнө келгенде сандыкты ачса, ичинен 550 чабалекей учуп чыгып бөлмөнү каптайт. Байлыкты жакшы көргөнү менен чабалекейди жактырбаган кемпир мына ушундайча жооп алган экен.